Anamıza hurmatlı doğanlar, tamamdı. Bismillahirrahmanirrahim başlayıyoruz. Burada başlaydı. Okey. Kafkazgı şaşılık degen ete Çexnya. Kırgızki toğ ыкмасындағы toğ аңшыларының eski ата-бабалардан қалған ыкмасы менен жасалған шашылык. Bunun айырмачылыгы мына мынтип башка шашлыктардай сөөктөрдөн кандын изи калбайт. Бардығы пышат, анан дагы бир өзгөчөлүгү сочный болуп, сулуу болуп пышат. Просто телеэкран аркылуу жытын өткөрүп бере албай атамын, даамын өткөрүп бере албай атамын. Элүү жыл бою тоо койнунда аңчылык кылган атактуу көз катар мерген, өмүрүнүн жарым ырыскысын зоокаларда үңкүрлөрдө жеп өткөргөн аңчы мергенчи ата өз башынан өткөргөн, өзү авторлук кылган ыкмалар менен элге журтка даамдуу тамак тартуулайт. Кийгот, жусай, укроп, райхан жана башка тоо чөптөрүнүн ширесине чыланып, тандырда ысык таштын илебине табына бышырылган кой этинен, индүк этинен, кабыргадан, каарчыгадан шашлыкка заказ бериңиздер. Менин угушума караганда, көрүшүмө караганда, угуп билип жүрүшүмө караганда, сиз атайын деле столдорду ачып коюп аптырсыз. Көбүнчө жалаң эле сизге заказ берет экен, жасап эле жеткирип берет экенсиз. Жеткирип беришиңизге караганда, даамдуу, өзгөчө шашлыктын сыры эмнеде? Ушул жөнүндө кыскача көрөрмандарга айтып берип койсоңуз. Bunun sırrı ülkede toğda жүрүп, кайберендерден эттеринен улар кекилик, немеде кой багып, тоолордо жүрүп, ошол жакта таштардын ташкордогун үйрөнгөн бул сырларын. Ошонун себебинен азыр дагы ошол жерге келип, турмуштун немесинен келип Бишкекке келип, талдырачын агачылык кылып, артынан ушундай кылып чачтырып чыгат. Мунун өзгөчөлүгү, мунун баягы мариновкасы өзүнчө сыры бар. Ол айтууга болбойт. Анан onu жеген адамдар билет. Жеп алып кайрадан заказ беришет мага. Ушинтип карыганда болсо дагы кыймылдап ушинтип жашап атабыз. Вай азамат. Кемпир экөөбүз секен шуурап карыганда жатпайлы деп ушундай кылып адамдарды немесине алып атабыз. Андан сырткары сиз шашлыктан сырткары сиз нан да жабат экенсиз. Нан да жабабыз. Наныңызды да жеп көрдүк. Наныңызды дагы ошол жерден алып келип аткандарды көрүп атабыз. Наныңыздын даамдуу болушунун сыры кандай анда? Даамдуу болушунун сыры май кошобуз, сахар кошобуз. Анан сиңирип жабабыз тандырга чачпай. Кыргытыла кылбастан. Ошон үчүн пияз кошобуз. Даамдуу болот. Так, урматтуу көрөрмандар, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр. Эгерде ушу телефон ушул шашлыктардын даамы менен жытын өткөрүп берүү мүмкүнчүлүгү болгондо, сиздер азыр менин телефонумду шыңгыратып, телефонум жарылып кеткендей чалмаксыздар. Келиңиздер, көрүңүздөр, мына экрандагы телефонго чалыңыздар. Адреси Старый Толчок Ориентир, көчөсү Садаева 122. Келиңиздер, жеңиздер, даам татыңыздар, бактылуу болуңуздар.